Gördün mü? Şahzat эже канча акча чогулду? Топ санагандан коркотум. 2-3 болду го дейм. Жете элек ага. Сомаге эмне болуп ушул акча карыз болуп калдыңыз? Бул биз кесиптештер өз ара кимде ким кыргыз тилине башка тилдер, башка сөздөрдү кошуп сүйлөсө айып төлөйбүз. Ошо 3 күн аралыгында канча сом төлөдүңүз? Мен 100 сомдон ашканча төлөдүм. Демек бир 20 сөздөй Ооба. башка тилдеги сөздөрдү колдонуп. Башка орус тилиндеги жана башка тилдердеги сөздөрдү кошуп сүйлөгөн үчүн айып төлөп атабыз. Ар сөз 5 сомдон турат. А могу колуңуздагы айып канча күндүк экен бул? Бүгүнкү эсебиненби? Кечээки анан бүгүнкү күндөн. Ошону канча сом берип атасыз? 45 сомдой берем го. Эсеп же айтсаңыз ушу канча чогулду? Ас эле көрүп тургандай. Канча? 200 сомдой болуп калдыбы? Айтты ас эле алды балким 220, Бия канча болду ошондо? 10, 20, 30. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул 3 күн аралыгында 4 кишинин мелдешинен чогулган акча. Ар бир 5 сом башка тилдеги бир сөз деп айтылат. Башка тил дегенде көбүнчө орусча сөздөрдү кошуп салып атышат. Мына де-факто гезитинин башкы редактору дагы кыргызча көп колдонот экен. Канча сом төлөдүңүз ошол? 200 сом. 200 сомбу? Мына өтө мындай тартип бузган кесиптешибиз мына. Орус тилин көп колдонот экен да. Не канча? Мына Марс байке да өзүнүн карызын берген атат. Мына 75 калган болсо сен алчы тилди өнүктүрүүгө бердим. Сиз канча күндө ушул Жок, мен баарынан эң аз мен төлөп атам да, башкаларга салыштырмалуу. Мен ашып кетсе гана 50, 20, 150 сомдой болду да. ошондо 3 күн аралыгында. А бул мелдештин максаты кандай? Максаты бул мамлекеттик тилди өнүктүрүү. Муну ошо коомчулукка кеңири жайылтуу, кыргыз тилинде, нукура кыргыз тилинде, сен айтканда кыргызча башка тилдин бир да сөзүн кошпой сүйлөө. Ошону коомчулукка жайылтып, мындайча айтканда өнөкөткө айландыруу. Эми азыр 4 кесиптеш мелдешип жатыпсыңар да, анан ушуну жайылтса кандай болот мындай? Жайылтса болот, эми жанагы силер пайдаланган социалдык түйүндөрдөгү бөлүмдөр аркылуу аны көбүрөөк коомчулукка жайылтып, ал эле эмес, ошол эле баракчада эмес, башка дагы неме бар да сайттар, ошолорго пайдаланыш керек. Аны элге тартуулаш керек. Мына бул жерде канча отурат? Төртөөбүздөн башка эч кимсе моюнсун алган жок да. Анткени коркушат. А ошону көндүрүш керек, алдаш керек, мажбурлабаш керек, алдаш керек. А чогулган акча каяка кетет? 23-ндө мамлекеттик тилди белгилөөгө балким 1-2 деп алабызбы же бир сөздүк алабызбы ошого кетет.